билесиздер да бизде баягы бүт жанагы нормативтердин баары сайыздын убагында бекип калган. Ошондуктан ошол эле нормативтердин негизги нормативтердин өзөгүн түзөт дагы келгенде текшерүүчү орган тараптан абдан том мындай эмелерди таап алышат да. Мисалы ошол эле парковка маселесинде болуп калат, же болбосо жанагы шаардын же генпландан башка чыгып кеткен моменттер болуп калат дегендей. Кыскасын айтканда, толтура мындай ошибкаларды табышат. На самом деле булардын бардыгы эле өтө деле мындай чоң ошибка деп ойлош керек. Курулуш тармагындагы көп мындай ошол жанагы мыйзам бузуулар, эреже бузуулар дегендердин бардыгы ошол биздин ошол эрежелерибиздин, мыйзамдарыбыздын, нормативтердин татаалдыгынан болот да. Тескеринче биз ошол мыйзам чыгаруучу адамдар, жогорку кеңештин депутаттары ошо өкмөт биргеликте азыркы курулуш тармагы өнүксүн десек, анда ошол эрежелерди абдан жеңилдетип, нормативтерди баарын жеңилдетириш керекпиз да. Анан дайыма колдон келсе ошо жеке сектор, негизинен мамлекет өзү курулуш кылбагандан кийин жеке секторду колдон келишинче мүмкүнчүлүктөрдү берип, жеңилдиктерди берип, колдоп, керек болсо ошо нолевой кредиттерден берип биздин ошол жарандарыбыз социалдык үй маселелерин чечкенге түздөн түз мындай эки тараптан көмөк көрсөтүш керек да. Bir şahr, bir gelecek, bir bol.